Нашарский отырмыз. Оларыңызға рахмат. Кассалык көзөмөл аппаратын май куюучу жайлар менен ири дарыканалар мындан бир нече жыл мурун эле пайдаланууга өткөн. ККМ онлайн аппарат менен иштегенибизге 1 жылдан ашып калды, почти 2 жыл болуп калды. Ушул кардарларды онлайн кассовый чек менен биз тейлегенибиз бизге ыңгайлуу болду да. Алар дагы биздин компьютерден кандай баа менен чыкса, ошол баа менен бул жактан биз басып анан кардарларды жөнөтөбүз. Ал эми бүгүн соода жана коомдук тамактануу түйүндөрү, дарыканалар, авиакассалар, май куюучу жайлар, интернет дүкөндөрү, ошондой эле калкка кызмат көрсөтүүчү жана калк менен накталай же накталай эмес эсептешүүлөрдү жүзөгө ашыруучу субъекттерде пайдалануу талабы коюлууда. Кара Буура районунда 435 ишкердик субъекти бар, анын 79-у кассалык көзөмөл аппараты менен иш алып барууда. Бүгүн дагы келди, жаңы сүйлөштүк, Эрсика менен ушу пилотный уже келип атат. Бизге аппарат пилотный аппарат келип атат. 25 субъекти азыр списогун тактап жөнөтүп атабыз. Биздин айыл жергесинде ишкерлерге жеңилдик эле болот деп ойлойм мен. Анткени 8 миллионго чейинки обороту бар ишкерлер мүлк салыгы менен төлкө мүлк салыгын төлөшөт, и подоходный налог, и страховой полис төлөшөт. Калган салыктардан бошотулуп атат. Биздики основной эле ошо. Бизде билесиздер, рынок назыр деген бар. Булардын обороттору почти 8 миллионго жетпейт бардыгы эле. Буларга оңой эле төлкө кирген товар деле кириштеп турса, ар жакта проблема да болбойт буларга. Базар жөнүндө бизде проблемалар жок. Учурда ККМдин эки түрү, аппараттык жана программалык түрү колдонулууда. Муну менен колдонуу мамлекетке гана эмес, ак ниет салык төлөөчүлөргө да сезилерлик пайда алып келет. Ачык фискалдык система түзүлөт, салык төлөөчүлөр үчүн жагымдуу атаандаштык чөйрөсү түзүлөт. Адилет бизнести көзөмөлдөөнүн ар кандай формалары кыскарат. Ошондой эле керектөөчүлөрдүн укугу корголот. Райондогу Сатыкей азык-түлүк дүкөнү да жаңырган жылдан баштап ККМ менен иш алып барууда. Эми ККМ аппараттарын алып келип иштетип атканыбызга уже 3-4 ай болуп калды. Пока иштеп атабыз ушу боюнча. Буну ушу Талас жактан ушу балдар бар экен, алып келип орнотуп, анан өздөрү алып келип мен бердим клиенттерге ККМ менен чектер чыгарып берүүдөн ошондон кичине неме болуп калат да. Анан кээ учурда сурап калышат, сурабай калган учур болуп калат. Кардар талап кылса да болбаса да ошо чекти чыгарып берүүгө тийиш экенбиз. Ошону аракетин кылып ошо боюнча иштеп атабыз. Жаңы маалыматтык технологияларды колдонуу жаатында контролдук кассалык аппараттарды колдонуу бул убакыттын талабы. Салык төлөөчүлөр ушул жылдын 28 январына чейин катталган жер боюнча салык органына салык режимин тандоо жөнүндө арыз менен кайрылууга үлгүрүшү керек. График уюштурулган, ошол графиктин негизинде балдар ушул жерде дежурстводо туруп атат. Келген кишилерди налогоплательщиктердин бардыгын өз учурунда кабыл алып, базага киргизип иштешип атат балдар. Биз азыр 28-не чейин ошол салык төлөөчүлөрдүн бардык арыздарын алып, кайсы салыктык режимге отурат, ошолордун баарын арызын алып, салыктык базага киргизишибиз керек. Ошол айыл өкмөттөрүнө бекитилген өзүбүздүн кызматкерлер бардык салык төлөөчүлөргө бир сыйра жеткизип, уведомлениялерди берген. Азыр Кудайга шүгүр, жакшы салык төлөөчүлөр өздөрү келип атат. Мамлекет көп жылдар бою майда жана орто бизнесте иштеген жарандарга патенттик системанын эсебинен бутуна турууга мүмкүндүк берди. Бирок учурдагы өзгөрүп туруучу шарттарда салык салуу системасында жана бүтүндөй салык саясатында өзгөрүүлөр жасалууда. Салык кызматы ар бир субъекти кызмат көрсөтүүдө жана калк менен эсептешүүдө кассалык көзөмөл аппараттарын колдонууга үндөйт. Ушундай ыкмалар менен гана ачык айкын атаандаштык рыногу түзүлмөкчү. Рахат Бейшалиева, Чыңгыз Бокошев, Эркина Жумабекова, Кара Буура району.